Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Бүгүн сиздер менен бир 3 маселе боюнча оюн бөлүшүп кетейин дедим эле. Биринчи бул депутаттардын жана мамлекеттик жогорку кызматты ээлеген чечим кабыл ала турган адамдардын жоопкерчилиги. Экинчи бул 2010-жылы Кыргыз мамлекетине ОБСЕ полициясынын киргизүү аракетинде биз каршы чыкканбыз. Ошо боюнча айтайын дегем. Үчүнчү бүгүнкү казак туугандардын оор абалы жана ОДКБ күчтөрүнүн ошо Казакстанга киргизүү боюнча. Биринчи маселе боюнча, урматтуу достор, мына бүгүн көрдүңүздөр бир топ депутаттардын мамлекетибизге болгон аракеттени. Эртең дагы чоң жыйын болот. Ошо чоң жыйында орчундуу, өтө концептуалдуу, өтө биздин мамлекетке түздөн түз тиешеси бар маселе боюнча эртең депутаттар талкууга алып добуш беришет. Бул ОДКБнын анын ичинде кыргыз аскерлеринин Казакстанга киргизүү боюнча. Биринчи, мына мен өткөн 6-чакырылышта да айткам, бул иретте дагы айтып атам. Биринчи, депутаттар тез аранын ичинде регламент, жогорку кеңештин регламентине өзгөртүү толуктоого киргизип туруп эле ар бир депутат колунун отпечаткасы менен добуш бериш керек. Добуш мына жогорку кеңешке жыйын болгондо келип, колунун отпечаткасын коюп туруп анан добуш бериш керек. Бул ошол депутат катары жоопкерчилигин алуу жана жеке жоопкерчилик алууга шарт түзөт. Мына бул эң негизгиси, мына бүгүн ошону тез арада ишти баштаарда ошондойдон башташ керек. Себеби биз 10 жыл, 20 жыл, 50 жылдан кийин билишибиз керек. Кайсы депутат кандай суроолорго кандай добуш берип, кандай позицияда болгон. Жеке жоопкерчилик болуш керек. Мына биз жарандар бардыгыбыз өзүңүздөр билесиздер. Паспортты, ID картаны, отпечатканы берип туруп алып атабыз. А эмне үчүн биздин тагдырды, мамлекетибиздин тагдырын чечип аткан адамдар өздөрүнүн жоопкерчилиги менен добуш бербейт. Мына бул биринчи мен айтайын деп атканым. Мына ушул эле суроодо эртең дагы депутаттардын деңгээлин, эртең дагы депутаттардын духун, эркин, билимин көрөбүз. Бирок мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен кеңеш алайын, мен суроо алайын, мен позициямды билбейм деген сөздөр болот. Мен бир нерсени айтайын. Жогорку кеңеш бул ойной турган жер эмес, же окуй турган жай эмес. Жогорку кеңешке бараардын алдында тактап позицияны бардык багыттарда, геосаясий, ички саясат, экономика, куралдуу күчтөр, жана башка мамлекетибиздин түркүн жааттары боюнча позицияны тактап алып анан жогорку кеңешке баш керек. Бул ал оюнчук эмес, жогорку кеңеш. Эми эртең көрөбүз. Ошондуктан хайптын арты менен келген депутаттар же кетип калгыла, же жеке жоопкерчиликти алгыла. Себеби ойлобоңуздар ушу менен калып калат деп. 10 жыл, 20 жылдан кийин сиздердин добуш берген бүгүнкү чечимиңиздер Кыргызстанга чоң мүшкүл алып келиши мүмкүн. Мына ошондо сиздер жооп бересиздер. Ошондуктан бардык депутаттарга кайрылып кетет элем. Качып келбей коюу, же айтып койду, тигинтип койду деп куйталаңдап добуш берүү болуш керек. Конкреттүү ачык позицияңарды айткыла. Публичная политика деп коет. Сиздер элдин алдына чыккыла дагы, элдин өкүлү катары, депутат катары чыккыла дагы позицияңарды ачык айткыла. Конкреттүү менин позициям момундай деп туруп. Биз ошонун баарын билишибиз керек. Себеби силер биздин эзебизден жашап, биздин өкүлчүлүктү ошо жогорку кеңеште аткарып атасыңар. Духуңар жетпейби? Заявлениеңар жазгыла дагы, мандатты тапшыргыла дагы кеткиле. Ал силерге ойной турган же айлык ала турган жер эмес. Силер биздин тагдырды чечип атасыңар. Мамлекеттин жана биздин балдарыбыздын тагдырын чечип атасыңар. Ошондуктан өтө маанилүү. Ойлонуп иш кылгыла. Мына биринчи ашуудан эле чоң сыноонун алдында турасыңар. Бул биринчи. Экинчи, 2010 жылы Ошкого алаң болгон. 2,5 миң адамдан ашуун адамдар өлгөн, өрттөнгөн. Мына биз, мына жеке мен ошол жака өзүм учак менен учуп барып, колуман келген жардамды берейин деген аракетти көргөм.
Мына ошол коогалаңдан кийин биздин мамлекетке ОБСЕ полициясын киргизебиз деп аракет кылышкан убактылуу өкмөт. Мына жеке мен жана жаштар ошол кезде Кыргызстан жаштар кеңеши Кыргызстан боюнча жаштардын бардыгын башын бириктирип, биз ОБСЕ полициясына каршы чыкканбыз. Биз жерлерде митинг кылып, пресс-конференция уюштуруп, тегерек стол уюштуруп, маалыматты элге жеткизип, элдердин баарын көтөрүп чыгып, Кыргыз мамлекетине ОБСЕ полициясын киргизүүгө бөгөт койгонбуз. Мына мени жеке түркүн адамдар түркүн сунуштар менен алдоого аракет кылышкан. Чоң акча сунушташкан, Европага алып барабыз дешкен, кызмат беребиз дешкен, долбоорду алып чыгабыз дешкен түркүн. Мына биз митинг кылып атып, мен жеке ОБСЕ полициясы боюнча маселеде убактылуу өкмөттүн же болбосо убактылуу президент Отунбаева Роза Исаковна менен жеке мен жолуккам. Мен жолугуп, ошондо мен жаныма дагы бир жалтаңдаган бир адамдар кошулуп алып, ошо мавлянды чогуу көндүрөбүз деген таризде. Мен Отунбаевага киргенде өз позицияман тайбай Отунбаевага тике карап айткам. Урматтуу Роза Исаковна, бийликти алдыңарбы? Жоопкерчиликти дагы ала бергиле. Бирок Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүнө доо кетире турган ОБСЕ полициясын биздин мамлекетке биз жаштар киргизтирбейбиз деп мен так кезде айтып, Бишкекте, Ошто, Көлдө, Таласта, көптөгөн региондордо биз митингдерди уюштуруп, ОБСЕ полициясын киргизбегенге жетишкенбиз. Мына ошону биз кылганбыз 2010-жылы. Андан бери 12 жыл өттү. Бүгүн Кыргыз мамлекети бүтүн суверен өз саясатын жүргүзүп келе жаткан мамлекет. Бул деген эмнеден сөз? Эгер ОБСЕ полициясы 2010-жылы киргенде биздин мамлекет бүгүн тарыхый башка жол менен өнүгүшү мүмкүн эле. Аны биз кечеги тарыхтан жакшы билебиз. Югославия жана башка мамлекеттер ошонун аркасы менен бөлүнүп жарылып, бир нече майда мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Мына мен айтайын дегеним, мына кечеги эле күн биз унутпашыбыз керек. Кечеги эле күн. Мен дагы бир жолу айтайын. Эгер 2010-жылы Кыргыз мамлекетине ОБСЕ полициясы кирген болгондо, бизде бүгүн мамлекет кандай абалда болоорун бир Кудай өзү билет. Бирок мына кирбей калганын айынан биз ошого тоскоолдук болуп турган, биз бүгүн бакубат өз мамлекетибизде, бөлүнбөгөн бүтүн мамлекетибизде жашап атабыз. Эми 3-чү маселе боюнча, урматтуу туугандар, мына кечеден бери биздин эң жакын тууган кошуна казак элинде чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Биз андай көтөрүлүштүн 3-4-өн башыбыздан өткөздүк. Мен так айтам, Борбор Азияда, Евразия чөлкөмүндө Кыргыз мамлекети саясий жаатта абдан чоң тажрыйбага ээ. Ооба, экономикабыз аксап турат, элибиз кыйналып турат. Бирок эң башкысы, биз урунуп жатып, өз жолубузду издеп жатып, буюрса өнүгө турган багытка күчтүү коомду жана күчтүү жарандык активисттерди тарбиялап, ачык айкын сөздөрдү айта турган адамдарды алып чыга алганга жетиштик мына ушул күндө. Мен эмнени айткым келет, урматтуу туугандар? Мына акыркы 20-30 жылда мамлекетте дүйнөдө чоңдогон өзгөрүүлөр болду. Өзүңүздөр билесиздер. Мына жакын эле алалы Грузия. Грузиянын бир нече жери бүгүн жок болду. Украинанын бир нече облустары бүгүн бөлүнүп жарылып турат. Ливия, Сирия, Ирак жана башка мамлекеттер бүгүн мына акыркы эле 30 жылда талкаланып жок болуп атат. Биз мына ошондой коркунучтун алдында турабыз. Бүгүн ошол коркунучтар Казакстанга, биздин чек араларга, биздин кошуналарга келди. Эгер биз бүгүн туура чечим кабыл албасак, ишенип коюңуздар, мүмкүн кийинки 5 жылдык, кийинки 10 жылдыкта биздин мамлекетти башка чоң мамлекет өзүнүн карамагына алып алуу аракетин көрбөйт деп эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди акыл калчап
аналитикалык ой жүгүртүү менен айтаарда бир нерсени ойлонуп, калыстыкты, акыйкаттыкты айтууңуздарды суранам. Сиздер ойлоп атасыздар, бүгүн казак кыйналып турат, биз ОДКБ-на киргизебиз. Жок, маселе бизде. Биздин мамлекетте, биздин балдардын эркин жашоосунда. Эгер биз бүгүн туура эмес чечим кабыл ала турган болсок, ишенип коюңуздар, 5-10 жылдан кийин мына биздин дагы, биздин балдардын дагы эркиндигине, мамлекетибиздин суверендигине доо кетери шексиз. Эртең депутаттар мамлекетибизде орчундуу маселе боюнча чечим кабыл алат. Мен түз айтайын. ОБСЕ эмес, эми азыр ОДКБ күчтөрү уставын мен жакшы окуп чыккам. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Азербайжан, Армения согушунда мына мен дагы ошондо Facebook'ка кайрылгам. Эгер биз ОДКБ оюнунда мүчө болсок, эмне үчүн Арменияга жардам бербей жатабыз? Себеби уставда так жазылган. Сырткы агрессия, куралдуу күч колдонулган аракеттер болсо, ОДКБ күчтөрү каршы турат деп. Бүгүн Казакстандын ички иштерине, Казакстандын ички проблемасында биз аскерлерди, анын ичинде ОДКБ, биз мүчө болгон уюм ал жака кирип жатышы, менин оюмча, туура эмес. Бул күндөр дагы өтөт. Бул күндөр дагы өтөт. Кошоматчылыкты, билимсиздикти токтотушубуз керек. Себеби биз бүгүнкү күн менен, же эртеңки күн менен ой жүгүртпөшүбүз керек, жашабашыбыз керек. Биз кыргыз мамлекети, биздин балдарыбыздын келечеги 10 жылдан кийин, 20-30 жылдан кийин кандай болот? Бүгүн ошондуктан кандай чечимдерди кабыл алышыбыз керек деген ой менен аракет кылышыбыз керек. Урматтуу туугандар, бүгүн Казакстанда өтө чоң коогалаң болуп жатат. Өз элине каршы чыгып, өзүнүн солдаттары баш тартып, биз өзүбүздүн туугандарыбызды атпайбыз дегенден кийин башка мамлекеттин солдаттарын алып келип, өзүнүн элин, өзүнүн жерин, өзүнүн элине каршы тукуруп жатканы туура эмес. Ал жакта кандай иш болбосун, биз ага кийлешпешибиз керек. Ал жакта эмне болбосун, биз айтышыбыз керек. Казак эли, казак бийлиги, сиздердин ички ишиңиздер, биз чек араны ачтык, келе турганыңыздар келиңиздер, биз колубуздан келген жардамыбызды берейли. Бирок биздин аскерлер жана биз турган уюм ал жака кириши менин оюмча туура эмес. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн позициясын айтууга укуктуу. Мен бул позицияны тажрыйбама таянып айтып жатам. 2010 жылы мен ОБСЕ полициясына каршы чыккан күчтөрдүн бирден бир мен активист болгом. Ошондуктан, урматтуу туугандар, сиздерге дагы бир ирет баарыңыздарга кайрылып кетмекчимин. Баардыгыбыз ойлонуп туура чечим кылышыбыз керек. Жана кечээ депутат болуп келгендерден талап кылышыбыз керек. Хайптын артынан келген, чала бандит, чала сабат маселенин баары ошодо болуп атат. Тууган, жердеш, биздин кулун, укмуш бир белгилүү экен деп шайлап алып, бүгүн мамлекетти өзгөртө турган учурда түшүнүшпөй отурушат. Кандай чечим кылабыз, кандай добуш беребиз деп. Бул өтө опурталдуу жана биздин келечекке чоң коркунуч туудура турган чечимдердин бири. Урматтуу достор, биз үшүнтүп кичинекей кылымдарды карыткан кыргыз эли ушу кичинекей эле бир жерде калдык да бизде. Ушу кичинекей бир жерде калдык. Эми ушу кичинекей жерибизден дагы эркин жашап, эркин базып, эркин дем ала албай, бирөөдөн көз каранды болоор алдында турабыз. Кандай айтып, кандай түшүндүрүш керек? Бүгүн жаманбы, жакшыбы өзүбүз мамлекетибизде эркин базып,
эч кимден басмырланбай, оюбузду айтып, окатыбызды кылып келе жатабыз. Ушул мамлекетти түптөш үчүн биздин миңдеген, 10 миңдеген баатырларыбыз башын сайган. Манас ата болобу, башка бектерибиз болобу. Мына мен аларды айтпай эле кечеги эле биздин Жусуп Абдырахман, Арабаев жана башкаларды айтайын. Ушул мамлекет түзүлсүн, ушул жерде кыргыздар эркин жашасын, кенен бассын, эркин жүрсүн деген максат менен биздин 138 улуу аталарыбыз бүгүн көрдө жатышат. Алар деле унчукпай, ооба макулдап койсо болмок, аман калышмак. Бирок ушул мамлекет түптөлүп калсын. Ушул жерде кыргыз эли кенен жашасын деген ой менен айткан сөздөн кайтпай кайтыш болуп кетишти. Туугандар, bizde эгер биз элибизде билим, туура түшүнүк жаатына көңүл бурбасак, өзүбүздүн колубуз менен Чыңгыз Айтматов жазып кеткен, өзүбүздүн манкурттар менен өзүбүздүн энебизди атып, өзүбүздүн мамлекетибизди талкалаарга аз калды. Бул бүгүн өтө мындай көрүнүшү мүмкүн, бул Мавлян бул бир нерсени эле айтып атат, алармист болуп атат депчи. Алармист деген ошо баягы бир нерсе болгондо эле коркутуу, үркүтүү сөздөрүн айтып берген адамды алармист деп коет да. Мен дагы бир жолу айтайын. Бүгүн бүтүндөй бир конъюнктурщиктер, бүтүндөй бир кошоматчы, надан, билимсиздер чоңоюп даяр болду. Аларды айдасаң бул жака кетет, айдасаң тигил жака кетет. Мына ошолордун көпчүлүгү мамлекетибиздин тагдырына балта чабаарын өздөрү дагы билбей калышат. Ливия эмне болду? Өнүгүп, өзүп, байыган мамлекеттердин бири Ливия эмне болду? Бүгүн эл эмне болду? Миллиондогон элдер качкын болуп, элдер балдары көчөдө калып, жетим калып, талкаланып, өлүп жатышат. Эмнеге? Себеби ошо билимсиз надандар өз мамлекетине балта чабышты. Ошондуктан, туугандар, мүмкүн мен өтө эмоционалдуу, жүрөмө жакын кабыл алып айтып аткан чыгармын. Бирок мен бир нерсени түшүнүп, көрүп, билип турам. Бүгүн Казакстан болсо, эртең Кыргызстан болору шексиз. Айтты, койду дебегиле. Ошондуктан Казакстандагы маселе оңунан чечилиши, элдин жеңиши биз үчүн, биздин эркиндик, суверенитет үчүн кепилдик болмокчу. Оош кыйыш заманда биз мамлекет катары, улут катары жок болуп кетүү коркунучу бүгүн реалдуу. Сибир жака барып көргүлөчү. Хантылар жана башка улуттар. Бар кыргызга окшош, аттары Иван, сүйлөгөнү орусча, же тили жок, же дили жок, же түшүнүгү жок. Биз андай боло албайбызбы? Биз ошондой эле болобуз. Ошондуктан сиздерден сураныч. Ушундай оор учурларда ар бирибиз позициябызды так айтып, калыстыкты, акыйкаттыкты айтышыбыз керек. Мен былтыр Биримдик партиясы биримдик болуп турганда, мен Замакин болуп турганда, жана Алымкулов беле, жана Биримдик партиясынын төрагасы Россияга кошулушубуз керек дегенде мен позициямды айтып чыккам. Бирок көп адамдар бүгүн көрүп билип туруп унчукпай отурушат. Бардыгыбыз жапырт, үй бүлөбүз үчүн эмес, мамлекетибиздин эртеңи жана элибиздин, балдарыбыздын келечеги үчүн бек турушубуз керек. Бул бардыгыбызга тиешелүү, бул бардыгыбызга керектүү нерсе. Рахмат.